ислам динибизде эң жакшы, эң сооптуу, эң оор амалдардын бирөөсү бул жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Инна мин хиярикум ахсанакум ахлакан." Силердин араңарда эң жакшыңар бул кулк мүнөзү жакшыңар деп айткан эле. Дагы бир хадисте келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна мин ахиббукум илайя ва акрабикум минни маджлисан яумал кияма ахасинакум ахлакан." Силердин араңардан эң мага сүйкүмдүүсү жана кыямат кайымда мага отуруш жагынан эң жакыныраак мага отурганы бул араңарда адеп ахлагы жана кулк мүнөзү жакшы адамдар деп айткан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кыямат кайымда ма мин шайин азкалу фил мизан мин хуснил хулук." Кыямат кайым келди. Кыямат кайымда бардык калайкалдар тизилип турат. Ошондо тараза амалар коюлат. Кыямат кайымда мусулман жана мусулман эмес деп экиге бөлүнөт. "Вамтазул яума айюхал мужримун." Бүгүн эй капырлар, күнөөкөрлөр, силер бир тарапка тургула, имандуулар, таквалар бир тарапка тургула. Ушул кыямат кайымда таразалар коюлганда, ушул таразада эң оор амал, эң салмактуу амал кайсыл болот десе, бул кулк мүнөз болот экен да. Жакшы кулк мүнөздөн өтөр, оорураак, жакшыраак амал жок деген пайгамбарыбыз. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан бир күнү сурашты: "Я Расулаллах, я Аллахтын элчиси, кайсыл амалды үчүн адамдар көбүнчө бейишке барат?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки нерсени айтты: "Такваллахи ва хуснул хулук." Биринчиден Аллахтан коркуу деди. Экинчиден бул жакшы кулк мүнөз деп айтты. Алладан коркуу бул Алланын акысы, жакшы кулк мүнөз бул адамдардын, пенделердин акысы. Алладан эгерде чындап корко турган болсок, жана жашообузда жакшы адеп ахлак, жакшы кулк мүнөз, бирөөнү кечирип коюу, сабыр кылуу, бирөөгө жакшылык каалоо, бирөөнүн кемчилигин жашыруу, эгерде жашообузда жакшы кулк мүнөздөр боло турган болсо, ушул амал үчүн көбүнчө адамдар бейишке кирет экен.